Кыргыз тили ойдогудай колдонулуп, өлкөдөгү бардык улуттарга орток тил болуп, жашоо практикасына терең элек. Бул туурасында президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн кыргыз тилине мамлекеттик статус берилгенине 30 жыл толгонуна байланыштуу Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда өтүп жаткан салтанаттуу иш-чарада билдирди. Мамлекет башчысы алдыбызда эне тилди сактап калуу гана эмес, өнүгүп, өстүрүү, өркүндөтүү милдети турат деп баса белгиледи. Бирок ойдогудай колдонулуп, өлкөдөгү бардык улуттарга орток тил болуп, жашоо практикасына терең элек. Кылымдарды карткан кыргыз тили коомдо өзүнүн тарыхын ордун ээледи деп айтууга эртелик кылат. Аны өлкөдөгү бардык этностор үчүн орток тил кылуу үчүн аткара турган милдеттер арбын. Дароо эле айта кетейин, орус тилинин расмий тил катары макамы сакталат. Орус тили биз үчүн дүйнөлүк маданиятка, илим-билимге жетүүнүн көпүрөсү бойдон калат, деди Жээнбеков. Өлкө башчысы коомубузда орус тилинин мааниси ылдыйлабай турганын кошумчалады. Жарандарыбызга мамлекеттик тилде сабаттуу жана сапаттуу кызмат көрсөтүүгө милдеттүү болгон кызматкерлердин тил сабаттуулугун көтөрүү үчүн чечкиндүү кадамдарга барышыбыз зарыл. Мамлекеттик тил жана муниципалдык кызматкерлер кыргыз тил системасынын талаптарына ылайык тийиштүү деңгээлде мамлекеттик тилди билүүгө милдеттүү. Кыргыз тили боюнча программадагы милдеттерди кылдап талдап, жакында аткарган иштер боюнча мамлекеттик органдарга баа беребиз. Кыргыз тилин өнүктүрүү тилчилерден гана көз каранды эмес, дейт өлкө башчы. Айтымында тилдик сактап, жашоо турмушубузга кеңири жана терең киргизүү баарыбыздын милдетибиз. Кыргыз тилин өнүктүрүү үй-бүлөдөн тартып коомдук бардык институттардын милдети. Ачыгын айтканда, маселенин өзөгү өзүбүздүн кыргыздардын жоопкерчиликсиз жана кайдыгер мамилесинде, дейт Сооронбай Жээнбеков. Шаардык ата-энелер балдарыбыз менен кыргыз тилинде баарлашып, аны үй-бүлөнүн күнүмдүк нормасына айланткан жокпуз. Балдарыбызга кыргыз адабиятын, кыргыз маданиятын, дегеле кыргыздын нарк населин сиңире албасак, аларга кантип кыргыздын тилин рухун жеткиребиз? Бүгүн ар бир ата-энеге кайрылам. Эне тилибиздин алдындагы милдетибизди, ата-бабалардын элесинин алдындагы зор жоопкерчилигибизди сезели, дейт Жээнбеков чакырыкташтады. Мамлекеттин негизги символу, улут кылган нукура касиет катары кыргыз тилинин мындан ары кадыр баркын өнүктүрүү абзел. Ал үчүн кыргыз тилин колдонуу чөйрөсүн кеңейтүү милдети турат. Жаңы технологиялардын өнүгүшү менен илимде, билимде, жашоо практикасында жаңы мейкиндиктер пайда болду. Массалык маалыматты жайылтуу, коомдук ар кандай иш-чараларды өткөрүү, мекемелерде иш кагазын жүргүзүү негизинен мамлекеттик тилде болушу абзел. Юридикалык, экономикалык, технологиялык жана башка тармактарда кыргыз тилин өркүндөтүү зарыл. Кыргыз тилин илимдин, интернеттин жана технологиянын тили кылуу мезгилдин талабы. Биз өз тилибизди азыркы заман талабы менен айкалыштыра турган билгенди милдеттүүбүз. Тилди күч менен, зордук менен жайылтып өнүктүрүүгө мүмкүн эмес. Тил бул тирүү организм. Анын өнүгүүсүнүн өз мыйзам ченемдери бар, дейт мамлекет башчы. Көп жылдан бери кыргыз тилинин абалы боюнча олуттуу изилдөө жүргүзүлө элек. Азыркы программанын кемчиликтерин, 30 жылдык тажрыйбаны, турмуш чындыгын эске алып, акыл калчап, баарын салмактап, жаңы программа түзүү милдети турат. Бардык билим берүү мекемелеринде кыргыз тилин азыркы заманбап методика менен жаңы техникалык каражаттарды колдонуу аркылуу окутууга өтүүнү тездетүү зарылдыгын белгиледи.